Барыңарға салам. Бұл мен Молли. Uçaklar cana çanalarca karuna menen alız жақынға ал қарабай изилдөөлөр көп даяр ардайым жақын досу туй менен ал бирге көп нерселерге кызыгып алар дайым изилде тундрага чейин Рахмат, кеттик. Карышкырдын уулушу. Барыңарга салам. Бул мен Молли. Бул менин атам Уолтер. Барыңарға салам. Биз ар жылы атам экөөбүз тоого чыгабыз. Молли атасы менен кемпингде. Уу! Биз келгенде кайыкка отурабыз, ошон үчүн кийинчерээк көрүшөбүз. Жакшы калгыла. Мен бул жердемин. Кайыкта 1 саат сүзүп, биздин жашыруун жерге келели деп калдык. Ал жерди эч ким билбейт. Ал жакты кантип таптыңыз, ата? Ал жерде ата-бабаларыбыз аңчылык кылышчу. Кичине кезимде ал жакка мени атам алып барчу. Мен эмес сени алып барам. Ал жерди бизден башкачын эле эч ким билбейт. Ал сонун жер. Анткени ал жер тынч, кооз жана канаттуу жаныбарларды укса болот. Мына ошол жакка баратабыз. Анда көрүшкөнчө. Сага тыныгуу керекпи? Жок, эч качан. Вау! Биз дүйнөнүн эң кооз жерине жетип келдик. Бул жер тынч. Бул жерде сен, мен, канаттуулар жана асман. Жана Краппи туугандар. Эй, силерди коркуткан жокпузбу? Атым Крис. Мен атым Мартин. Кандайсыңар? Ата, булар Краппи туугандар. Аларды дайыма сыналгыдан көрсөтөт. Мен силерди абдан жактырам. Салам, атым Молли. Таанышканыма кубанычтамын. Мен анын атасы Уолтер Мобрей. Ой, бул жерден башка бирөөнү көрөм деп ойлогон эмесмин. Биз дагы жалгызбыз деп ойлогом. Бул биздин жашыруун жерибиз. Жакшы. Бизге бул жерге лагерь салуунун кажети жок. Албетте. Чатырыңарды көрүп атам. Ата, биз дагы бул жерде кала алабыз. Орун толтура. Албетте. Сага жакса болду. Лагерь тегүүгө убакыт келди. Анда буюмдарды чыгарууга дагы убакыт келди. Ооба. Сурооңор болсо, уялбай кайрыла бергиле. Тамак даамдуу болуптур Молли. Кургатылган лосось эттери жана куурулган картошка. Ой, кошуналар, бизде ысык шоколад бар, калайсыңарбы? Чын элеби? Рахмат. Отуруңуздар. Аляскага силер кантип келип калдыңар? Жаныбарлардын изине түштүңөрбү? Молли, муну өздөрү айтып берсе абдан жакшы болмок. Албетте айтып беребиз. Биз бул жерге атайын келдик. Бул жерде жоголгон карышкырлар бар экен. Акыркы радио байланышыбыз 1 ай мурун болгон болчу. Кой тургула. Радио байланыш жок мененби? Бул Гвинчи карышкыр дегенди билдирет. Рахмат. Ооба. Биз бир нече карышкырдын мойнуна атайын радио илип койгонбуз. Эми анын жардамы менен окумуштуулар алардын кыймылдарын көрө алат. Эмне? Күтө тур. Жалган сигнал экен. Ошол карышкырлар тобу 100 жылдан бери изилденип келатат. Бирок акыркы 1 ай бою бир да кабар жок. Абдан коркунучтуу болот экен. Алардын радиолору балким түшүп калгандыр, же бузулуп калганбы биз билбейбиз. Же карышкырлар жок болду. Андай эмес деп үмүттөнөм. Аларды табасыңар. Биз да буга ишенебиз. Бирок алардын изине түшүү оңой эмес. Кой тургула. Менин атам мыкты из тааныгыч. Чын элеби? Анда бизге жардам бере аласызбы? Колуңуз бош болсо. Албетте, мен силерге жардам берем. Жаныбарларды куткаруу! Макул, биз 2 сааттан бери аңдып атабыз.
Атам болсо аюунун, багыштын, коёндун издерин тапты. Бирок азырынча карышкырдын издерин таба элекпиз. Тыны кууга даярсыңбы, Молли? Мен сууну колдонмакмын. Барышыбыз керек. Жоголгон карышкырлар боюнча силерге кабар берип турам. Алма жейсиңби? Ооба, чоң рахмат. Мен силерге суроо берсем болобу? Ооба, албетте. Бир үйүрдө канча карышкыр болот? Азыр биз 1000ге жакын карышкырдын изин издеп атабызбы? Абдан жакшы суроо, бирок жок. Алардын саны 5 же 10го чейин эле болушу мүмкүн. Үйүрдү негизги жуп башкарат. Альфалар, жөнөкөй карышкыр жана бир жылдыктар жетектейт. Карышкырлар социалдуу болушат. Алар дайыма бирге бөлүнбөй жүрүшөт. Ууга да бирге чыгышат. Чогуу саякатташат. Алар 100 километрге чейин бара алышат. Акыркы радиосигнал ошол жактан болду. А биз мына бул жердебиз. Алар алыста элек деген үмүттөбүз. Бирок эч нерсе билбейбиз. Биз бул жерде экенибизди каерден билесиңер? Мына бул сызык, бул биз ээрчип бараткан дарыя. Мына бул жерде да жазылып турат. Чекиттүү сызыкчалар болсо, биз басып бараткан жол. Картада тартылган ар бир дюйм 10 милге барабар экенин көрсөтүп турат. Ошентип кайда экенибизди аныктай алабыз. Эгер уруксат берсеңер, биз издеген жерди белгилеп койсом болобу? О, албетте, Молли. Карышкырлар саякаттап атканда, алар сыртта түнөшөбү же үңкүргө киришеби? А? Биз муну көрбөй калыптырбыз. Бул жерде көптөгөн жаныбарлар бар. Бирок менин оюмча, бул жакка көптөн бери эч ким кире элек. О, мен бир нерсе таптым. Абдан жакшы, Молли. Бул радио, анын бир бөлүгү чечилип калган экен. Биздин айткандарыбыз туура чыкты. Демек, алар тирүү. Ооба, алар тирүү. Алар жаныбызда болушу мүмкүн. Бирок негизги суроо, алар азыр кайсыл жерде? Сегиз саат болду. Биз бир дагы карышкыр таба элекпиз. Биз ушул жерлерден издедик. Үңкүрдөн издедик. Трис бутун оорутуп 10 мүнөт кыйкырган жерин дагы издедик. Бирок чынында ооруду. Көлдүн айланасын издедик. Мартин улаган жерде. Ооба, жок дегенде сууга төшүп чыктым. Бирок эч нерсе таба алган жокпуз. Бирок чынында аларды биз эч качан таба албайбыз. Аябай жаман болмок. Окумуштуулар алардан көп нерсени үйрөнүшкөн. Алар алыстан эле бири-бирин дароо түшүнөт. Алар муну кантип жасашат? Эгер карышкыр үйрүнөн ажырап калса, мен бул жакта жалгызмын деп атайын, ушинтип улуп баштайт. Бирок таптакыр мындай эмес. Бирок бул атайын үн. Эгерде үйүр аны укса, жоголгон карышкыр аларга кайтып келгиче, алар да улойт. Эгер биз аларды ушинтип тапсакчы, алар бизди угабы? Мүмкүн. Бирок биз жакшы улуй албайбыз. А сенчи, Волтер? Бир аз эле. Чоң атаңдай уулай албайм. Эгер ал бул жакта болгондо, мейли. Анда барып, бир аз эс алып уктайлы. Таң атканда көрүшкөнчө, эс тааныгычтар. Молли, сени тооду деп ойлогом. Ооба, бирок сиз мага бир нерсени үйрөтө аласызбы? Жалгыз карышкырдын уулуганын. Ошондайбы? Бул менин сүйүктүүм. Чоң ата, мен видеону жаздырып атам. Сиз кантип окшоштура алдыңыз, айтыңызчы. Жаратылышта көп убакыт өткөргөм. Айлана чөйрөнү укканды үйрөндүм. Буга көп тажрыйба керек. Мен анда дароо машыгып баштайм. Рахмат, чоң ата. Бейбилдөн. Бул эмне? Бул эмне? Карышкырбы? Эмне кылып атасың, Молли?
карышкыр менен сүйлөшүп атам. Ата, чоң атамды жаздырып алдым. Мен карышкырдын үнүн уктум. Нат чоң атаң жол көрсөтүп атат. Эмне болуп жатат? Оккула. Дүрбү, азыр алып келем. Аларды көрдүм. 3, 4, 5, 6, 7. Үйүрдө 7 карышкыр. Биз таптык, аларды таптык. Барыңарга салам. Молли бул жерде Аляскада жашоо тууралуу бардык сурооңорго жооп берет. Бизге Бостон шаарынан Виктория суроо берди. Аляскадагы окуялар кандайча айтылат? Буга досторум жооп берет. Салам, Молли. Биз Анкориджден болобуз. Бул Денайна элинин жери. Бүгүн биз салттуу маска жасап жатабыз. Биз Юпикпиз. Биз Юпик сүрөтчүсүнөн көп нерсе үйрөнүп жатабыз. Салам, Филипп. Юпик маскасын жасоо жөнүндө айтсам, алар Аляскадагы бардык салттарда колдонулат. Абдан сонун экен. Булардын максаттары көп. Бардыгы бир нерсе үчүн гана болчу. Окуя айтып берүү Эмне үчүн үчүн. окуяларды айтуу маанилүү? Анткени алар баалуулуктарды, биздин маданиятты көрсөтөт. Маска жасоо үчүн сиз бизге кандай биринчи кеңеш бере аласыз? Фантазияны иштетиш керек. Чоң рахмат сизге. Жакшы калыңыз. Биринчиден, биз баштын формасын жасоого аракет кылабыз. Бул ашыкчы чопону кырып салыш керек. Менин маскам ургачы альфа карышкыр жөнүндө. Бул колумду сындырып, көңүлүм чөккөн учурду билдирет. Мына ошол үчүн бир көзүм жумулуп, экинчи көзүм ачык. Апамдын үй бүлөсү Скамон Бэй деген айылдан. Азыркы жасап аткан маскам мен кичинекей кезимде Скамон Бэйге баргандыгым жөнүндө болот. Филипп бизге маскаларын жасаган сайын чыгармачылык менен алектенүүнү айтты. Анан карды сүрөттөө үчүн мени ак түскө боёйм. Мен карышкырдын жүндөрүн чагылдыруу үчүн бул жүндөрдү колдоном. Маска даяр. Жакшы Молли. Абдан жакшы. Анда кийинки жолу көрүшкөнчө.